Allah subhanahu wa taala балдар ең бірінші кафирларға қайырлы бізге айтып жатады, силер башканы издебегиле, өзүңөрдү карагыла, өзүңөр жок элеңер, силерди топурактан жараттык дейт. Ошол топурактан жараткан зат силерди эртеге кайрадан тирилткенге сөзсүз түрдө кадыр. Анын эч бир шейги жок деп, "Ва мин аятихи ан халакакум мин тураб." Аллахтын белгилеринин бирөөсү силерди топурактан жаратты дейт. Акыйкатта балдар муфассириндер эки маанасын айтат. Бир маанасы Адам алейхиссаламды Аллах таалам топурактан жараткан. Мында шек жок. Экинчиси уламалар айтат, Адамдын баардыгы эле топурактан жаралган дейт. Бул кабылда бар. Себеби Адам алейхиссаламдан кийинки адамдын бүт баардыгы көбөйүштүн жолу нутфа аркылуу болот. Ал нутфа бул суу балдар гызадан болот. Жеген тамагында болот. Жеген тамактын бүт баардыгы топурактан келет. Нени жесең, ошол топурактан чыккан нерсени жейсиң. Ошол аркылуу сага ал азык болот, анан кан болот. Ошол аркылуу адам пайда болот. Бүт баардыгы акыйкаттыбыз эмне экен? Топурак. Ошол үчүн Адам алейхиссалам болобу, абунал башар, же болсо ар бир инсан болобу, акыйкатта Аллах субханаху ва таала аны топурактан жараткан. Жана топурактан жараткандын балдар өтө бир чоң хикматы, Аллахнын кудурети балдар. Негизинен анасирил арба, 4 негизи нерсе бар. Адамдын жаралышында негизинен 4 нерсе бар. Балдар, ал биринчиси топурак, экинчиси суу, үчүнчүсү от, төртүнчүсү хава. Дем аласыңбы хава? Мына ушул анасирил арба дейт. 4 негизи бар. Бирок Аллах таалам адамды тандаганда топурактан тандаган. Топурактан тандап, ошондон адам кылып жараткан. Себеби эң алсыз, харакети жок, эң заифи топурак болот. Калган үчөөндө харакет болот. От дагы жалындап көтөрүлөт. Ошон үчүн шайтан айткан: "Халактани мин нар ва халактаху мин тин." Мен жакшымын деген, менде харакет бар, анда харакет жок деген. Түшүнүңөрбү? Алла таала эмне кылган? Топурактан жаратты. Ичөөнү карасаңар, топурак, башка от, сууда да харакет бар, шамалда да харакет бар, абада. Бирок андан жаратпастан силерди, бизди Алла таалам топурактан жараткан. Бул деген сөз эчтеке харакети жок махлукту эмне кылды? Тан жаратып, ашрафул махлукат кылып койду. Инсан баласы ашрафул махлукат. Туурабы? Демек Аллахнын кудурети, көрдүңөрбү? Жок жерден эң алсыз болгон махлук топурактан эмне кылды? Ашрафул махлукатка айткан зат силерди эртеге кайрадан өлгөндөрдөн кийин тирилткенге сөзсүз кудуреттүү деген сөз. Ал сиз тирилткенге сөз кудурет жетет, ал андан ажиз эмес деген сөз. Ва мин аятихи, Аллахтын кудуреттеринин белгилеринин белгиси ан халакакум мин тураб. Силерди топурактан жараттык дейт. Алдар адам баласын Аллах субханаху ва таала ар түрлүү кылып жараткан. Кур'ан-ы Керимде Муъминун сүрөсүндө биз окуганбыз өткөн сабактарда. Муъминун сүрөсүн карасаңар, ошол жерде Аллах субханаху ва таала адамды кантип жараткандыгын баяндайт. Кур'ан-ы Керимдеги аятта мына: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ушул мазмун бул жерде баяндалат. 6 Алла таалам 6 түрдө айтып атат, 6 этап менен Аллах субханаху ва таала адам жаратат. Жаралганда бир топурак болду. Андан кийин топуракты элгеп тандап алат. Андан кийин нутфа болот. Андан кийин эмне болот? Музга болот. Андан кийин баягыда эт болот. Андан кийин ага сөйөк киргизет. Сөйөк үстүгө Алла таала эмне кылат? Эт салат. Анан барып сумман ша'наху халкан ахар. Башка бир махлукка айланат. Башталышын карасаң, жансыз нерсе, жаны жок нерсе, болгону бир суу, махин. Андан кийин ал кан, уйган кан, иштеген эт сыяктуу. Анан ага Алла таала эмне кылат? Ошол эттин арасына эмне кылат? Сөйөктү салат, сөйөктүн үстүгө эт кийгизет. Анан эле карасаң, келишкен инсан болуп жаралат. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Мына Аллах тааланын карашысы, сумман ша'наху халкан ахар, кийин аны биз башка инсан кылып койдук дейт. Демек, ушу кычыраган адамдардын бүт баарыбыз ушундайбыз балдар. Кычыраганбыз дейбиз, келишкенбиз дейбиз. Акыйкатты карасак, жок жерден Аллах субханаху ва таала эмне кылды? Этап менен акыры барып туруп башка инсанга айлантырды. Фатабаракаллаху ахсанул халикин. Аллах субханаху ва таала шек жок, ахсанул халикин. Балким Кур'ан-ы Керимде ошол жерде айтат: "Сумма халакнакум атбара."
Atvar, tavır деген ошол bölüp Allah subhanahu taala jaratkan. Demek adamды ушинтип jaratkandan keyin ne oldu? Keyingi ayatda aytып атат: "Summa iza antum basharun tantashirun." Biz sizleri jaratkandan keyin topraktan, endi sizler жердин бетине таркап кетесиңер дейт. Нашара яншур деген таркап кетүү, жайылып кетүү деген сөз. Жайылып кетти балдар. Bir Адам алейхиссалам, Хава энебиз экөөнөн балдар дүйнөнүн бүт барык адам таркады. Азыр жердин бетиге адам батпайт. 8 миллиардтан көп адам бар. Ушул болгону 2 адамдан таркаган зат. Аллахтын өкүмү менен сумма не болду? Summa iza antum basharun tantashirun. Кийин силер не болдуңар дейт? Башар болдуңар. Силерди адам кылып мен жердин бетине таркатып койдум дейт. Жердин кайерге барсаң адам баласы бар. Эми азыркы доордо балдар 8 миллиард адам жашап атат. Буга чейин канча адам өтүп кетти, канча адам калды, канча адам келет, Алла өзү билет. Demek Allah'ın kudreti topraktan jaratып, Allah subhanahu taala jerin betini abad kılıp koydu adamlar menen. Bul mına uşul seni menen jaralışыбыз, bul Allah'ın kudretlerinin bir çoğun kudreti. Bir jaratuvchi zat var, ошол жаратты, жоктон пайда кылды, эртең кайра тирилткенге ал сөзсүз түрдө кудуреттүү деген сөз. Мына ошол биринчи белги экен. Алла таалам кафирларга эскертип айтып атат, Алланын белгилеринин бирөөсү өзүңдү кара, башка нерсени караба. Өзүңдү эле каяктан келдиң, карасаң өзүңдүн ким экенин билесиң дейт. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Jana Allah'ın kudret belgilerinin bir belgisi an halaka lakum min anfusikum azwaja. Özüңөрдүн işiңерден силерге jup jarattı deydi. Jupuңарды jarattı, şerikiңерди jarattı. Emne üçün litaskunu ilayha. Allah menen sükun, rahat, es alışыңар üçün. Ve ja'ala beynakum mawaddatan ve rahmah. Jana araڭарда, ортоңорго mawadda, süyүү jana rahmat meримini koydu. İnne fi zalika laayatin liqawmin yetefekkerun. Mına uşulda dagın çoğun belgileri var, fikir kılgan akıllı adamlar üçün deydi. Bu ikinci belgi balдар, Allah'ın kudretlerinin ikinci belgisi. Al neken? Allah subhanahu wa taala adamdın özüge şerik kılıp adam jaratıp bergen. Adam aleyhissalamды jaralgandan keyin Adam aleyhissalamdın kavargasından kimdi? Hava ene özü jaratkan. Oşol ekөө jup bolgan. Azvaj degen söz, jup degen söz balдар. Kırgızca'da aytat bunu, jup dep aytabız biz. Misal bizde köpünçe aytat, oş taraftarda juptu halal deyt. Ayağına juptu halal dep aytat. Eski aksakal çalдар köp koldanat. Uşul azvaj degen sözdün manası. Çünkü Allah subhanahu wa taala bu dünyada büt bardığını jup kılıp jaratkan. Bardık nesen jubu var. Adamdın da jubu var balдар, jaşının da jubu var, jamandın da jubu var. Jup kılıp jaratkan bir gana jupu jok, tanha zat Allah subhanahu wa taala. Allahu ahad. Çünkü Allah'ın et bir şeyi yok, anın juftu yok, anın zavcu yok. Bir gana Allah kalgan büt bardık neseni Allah Taalam jup kılıp jaratkan. Karaga ak var, akka kara, jaşıga jaman, dozok, beyiş, insan, cin, insan, ferişte büt bardığın Allah subhanahu wa taala jup kılıp jaratkan. Hatta jaşavatkan kainatımızda jup balдар. Mına jaşavatkan dünya bolsa, anın ikinci jupu var, al-ahiret. Al-ahiret ekөө jup. Dünya ve ahiret ekөө jup. Çünkü ekөө çoğu kelgen nerse. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala dünyadagi büt bardık nerseni jup kılıp jaratkan.